Bular үйме кіріп, айылға кіріп, аралап, еркін жүрсе, адамдарды мықашылық менен өлтіріп, масқаралап қылып, бияғын кесіп, пышақты ұрып жүректерге сайғы. Бұл не деген бұл неме? Ош шаарынын Достук кичи районундагы бул үйдө Баткенден эвакуацияланып келген 60тан ашык жаран башпаник табышкан. Көпчүлүгүн жаш балалуу энелер жана кары картаңдар түзөт. 16 сентябрда таңга жук тажик тарап жай тургундарга ок чыгарып, куралдуу кол салуу жасаган. Айласын таппаган эл үстүндөгү кийими менен туш тарапка качып жөнөшкөн. Ошону мен талаадан өтүп, менин Раваттын жолуга бардык. Кыйын жолдордон өтүп, Раватка барып, 3-4 күн туруп анан бияка качып келдик. Абал кооптуу. Аксайда эч үй жок дейм, көп эле тегизделип калган. Өзүбүз бир сыйра кийимдерибиз менен ушинтип качып жүрөбүз. Тазалап атабыз дейт. Капчыгай эле тегизделип калган. О жакта менин апаларым үйү бар эле, эч нерсе калган эмес. Чегара, Аксайдын чегара жеринде бир тууган инемдин үйү бар эле, ал дагы эч нерсе жок. Биздин үйгө дагы ошол түшкөн, тешип кирип, анан уйларыбыз өлгөн. Тилекке каршы тажиктердин аткылоосунан чек-арага жакын жайгашкан жай тургундары казылды. Аксай айылынан ата бала мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн айтышууда. Үйлөрү талкаланып, мал мүлкүнөн ажыраган тургундар өз жерине кайтып баруудан кооптонуп турушат. Бизге тынчтыкты камсыз кылып беришсин деп суранышууда. Дайым эле барып, айылдан чыгып кетебиз, дан кайтып келебиз, ушинтип жашап жүрөбүз. Эми биздин кыйынчылык, эми бизге кыйын да, биздин айылдагылар эң бир кыйын. Чек-арада жашайбыз, аз элбиз. Азыр эми бардык эле онча-мунча үйлөрдү бүтүн анча-мунча үйлөр бүтүн күйгүзгөн. Таңынан башкалары бакай кышлага деп жатат. Алар үйдө канча эмеректер бар, полный күйгүзүп бүтүрүшүптүр. Аны билген адам күйгүзгөнбү, ушу тажиктар күйгүзөт, ким күйгүзөт эле аларды? Зверскийге өлтүргөн да. Живой күйгүзгөн. Кебиринин башын алып бирдемке сайып койгон эл. Бул кандай бул? Шолорго көздөрүнө оюп алган. Мына азыр келип сыйларды алып кетип атат. Бир үйдөн мисалы 15 уйларды алып кетип жатат да зорлукчулар. Не кылыш керек? Азыр айылга мисалы үчүн барайын десең Баткенден келгендер медициналык көзөмөлдөн өтүшүп, психологдор да иш алып барышкан. Алардын бардык муктаждыктары эске алынып, керектүү кийим-кечилер, гигиеналык каражаттар менен камсыздалып, ысык тамак аштары да эске алынууда. Кече дагы бир эже өзүнүн жанынан бир койду, ошол боюнча пыштырып келиптир. Жеп эме кылып дуа кылып койгула депчи. Кудайга шүгүр, жардамдар дагы келип атат. Жакшы карап атабыз. Баарына рахмат, жардам бергендердин баарына рахмат. Келип кабар алганыга, акыбалдарын сурап кетат. Бүгүн эртең менен дагы бир эжебизди больницага барып келдим. Ал ошол ок атылганда чочуп, нерв тамырлары кысылып, колу иштебей калган экен. Ошо уруш башталганда эле биз чалдык туугандаргачы. Не болду десек, көчөтөбүз деди. Анан чалып, келе эле үй ачык дедик бардыгынычы. Анан биринчи келген бир 25те балдар келди, 6 бала, үй бүлө, семья качып. Анан 2 күндөн кийин калган баарды келди, чакыртып алдык. Эми ошол Алла үчүн ошо кызмат кылып атабыз эми. Колдон келишиче тапканыбызды берип атабыз эми. Кыргызстан бир бүтүндүктө баарды келип сурап атат, акыбал сурап атат, кандай болуп атат депчи. Эми ушундай болсо деле ошол колдон келишиче ошо аяк бак алып барып, аз бүгүн Кудай кааласа буларды алып барып айландырып, ойнотуп келебиз иншалла. Белгилей кетсек, Баткен облусу боюнча жалпы 136.770 жаран эвакуацияланды. Ал эми Ош шаарына Баткен облусунан келген жарандардын саны 3000ден ашкан. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.